Саламатсыздарбы Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Кыргыз Тайм каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Биздин видеолорду акырына чейин көрүп, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыздар. Атамды күн сайын эстейм дейт бүгүнкү каарманыбыз Манас Алыкулов. Айтылуу Кудул Жаныбек Алыкуловдун уулу учурда шоу мен катары таанылып калган Манас Алыкулов бул берүүбүздүн каарманы болду. Жең түрө ырчылыкка киришип жаткан каарманым акыркы жаңылыктары, жеке жашоосу, эстрада ырчысы гана эмес, классикалык жанрдагы ырларды ырдоого да бел байлап жатканын айтып берди. Салам Манас мырза, иштериң кандай? Салам, иштер жакшы, жакшылыктарда кызмат кылып жүрөбүз. Той көп болсо биздин ишибиз да жакшы жүрүшөт. Азыр баамдап эстегениме караганда бир күндө Бишкекте 100дөй той өтөт. Бул элдин жашоо деңгээлинин жакшырганынан кабар берет. Ырчы болом деп калыптырсың. Эмнеден улам мындай каалооң ойгонду? Ырчы болуу кичинемден бери келаткан кыялым. Бир кезде Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайга тапшырып өтпөй калгам. Кийин кафе-ресторандарда ырдап жүрдүм. Кийинчерээк Улуттук консерваториянын эстрада бөлүмүндө окуп, бирок бүтүрө албай калгам. Азыр чоң сахнага чыгууга аракет кылып жатам. Алтынай Нарбаева эже менен дуэт жаздырдык. Гүлнур Сатылганова эжеге да дуэт ырдоо сунушун киргизсем макул болду. Буюрса күзүндө эже менен ырдаган жаңы ырыбыз чыгат. Муну менен чектелбейм. Профессионалдуу деңгээлде болбосо да классикалык ырларды ырдайм. Андыктан келечекте менден классикалык жанрдагы ырларды да угуп каласыздар. Дагы бир жаңылык. Күзүндө чыгармачылык кечемди бергим келип жатат. Бул идеяны канча жылдан бери бышырып жүрөм. Кече 3 бөлүктө, 3 форматта өтөт. Болуп көрбөгөндөй өзгөчө кече болот деп айта алам. Тилегиңе жет. Сен ырларын жактырып угуп жүргөн ырчылар кимдер? Кичинемден Гүлнур Сатылганова эженин ырларын угуп чоңойдум. Анын аткаруу чеберчилиги, өзүн алып жүрүүсү жагат. Мындан тышкары Мирбек Атабеков, Султан Садыралиев, Ильяс Абдыразаковдорду кумир тутуп жүрчүмүн. Азыр алар мени кумир тутуп жүрүшөт. Тамаша. Шоу-бизнес өкүлдөрүнүн хайп жаратып, атын чыгарууга ашыккандарын көрүп эле жүрөбүз. Сен да хайптын артынан койсуңбу? Хайпты көбүнчө Амир Аскаров жаратат да. Мисалы, мен деле азыр мага Амир Аскаров жакпайт десем хайп болуп кетет да. Жагабы Амир Аскаров жакпайт. Жеке жашооңо келсек, үйлөнгөндөн кийин жашооңдо кандай өзгөрүүлөр болду? Үйлөнгөндө күйөрмандарым жоголуп кетет деп 35 жашка чыкканга чейин үйлөнбөй жүргөн чыгармачыл адамдарды көрүп жүрөбүз. Мен үчүн үйлөнгөнүм жакшы болду. Кудай ырыскысын берет экен. Турмуш кургандан кийин күйөрмандарым Instagram баракчама жазылгандар той иш-чараларга буйртмалар көбөйдү. Ошондуктан күйөрмандарды жоготуп алам деп чочулагандарды түшүнбөйм. Артисттин аялы болуш кыйын деп айтып калат. Жубайың экөөңдүн ортоңордо кесибиңден улам маселелер жаралганбы? Кудайга шүгүр, жубайым менин ишимди түшүнөт, колдоп турат. Мен үйгө түндө келип, түшкө чейин уктайм. Келинчегим ал режимге деле көнүп калды. Кудай сактасын. Азыр андай маселелер жарала элек. Көз тийбесин. Мактанбай эле коеюн, бирок кайда жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң деп чала бербейт. Каякта жүргөнүмдү Instagramдан эле көрүп алса керек да. Балаң тууралуу сүйлөшөлүчү. Балалуу болгон кандай экен? Балалуу болгон керемет экен. Бала өзүнчө ырахат, чарчаганда эс алдыруучу экен. 1,5 жашка чыкты. Азыр мени ээрчип калды. Бир жакка жөнөсөм, ыйлап артымдан ээрчийт. Боорум ооруп, артка кайтып, сооротуп коюп кетем. Баланы кандай тарбиялаш керек деген ойдосуң? Эркин коюш керекпи же чектеген туурабы? Балам азыр кичинекей. Ал тууралуу ойлонуу менимче эрте. Баламды чоң апасы, бир тууган агам болуп чогуу тарбиялайбыз. Эстесем, атам сүрдүү болчу. Бир көз караш менен эле бизге айта турганын билдирип койчу. Биз да анын айтканын эки кылчу эмеспиз. Мен да атамдай болуп, балам аша чаап баратса, көз карашым менен токтотуп койгум келет. Балам чоңое берсин. Кандай болсо да аны кыргыздын эр азамат жигити кылып чоңойтконго аракет кылабыз. Менин түшүнгөнүмө караганда балаңды коркутуп тарбиялайт экенсиң да. Бала үйдө бир адамдан сүртөп турушу керек деп ойлойм. Кыргызда уулдарды атадан кем, атага тең жана атадан артык уул деп баалайт. Сен кандай уул боло алдым деп ойлойсуң? Атама тең уул болуш үчүн атамдай билим алыш керек, аскерге барып келиш керек. Диги койчу, ал багындырган ийгиликтерге жетиш керек. Атам ар тараптуу адам болчу. Атама жетиш кыйын. Тең болгонго аракет кылам, бирок бир аз кемирээкмин.
Атаңды эстегенде кайсы образы көз алдыңа тартылат? Дайыма атамдын жанында жүрчүмүн. Азыр кайда барсам да атамды эстейм. Күндө мени көрүп, мени менен учурашкан адамдардын көбү атамдын кесиптештери, күйөрмандары. Жакында эле апам бир туугандар менен Ысык көлгө барып эс алып келдик. Ал жактан да жолдун жээгинде атам концерт койгон жайларды көрүп эстедим. Апамдарга ал иш-чараларда болгон окуяларды айтып берип келдим. Мен айрым учурда аппаратуранын кайсы бир тетигин унутуп калып, атамдан уруш угуп калчумун. Ошол кездерде эстедим. Атамды күн сайын эстейм, күн сайын Куран окуп турам. Менде азыр жашоомдо баары жакшы, бир гана атамдын эрте кеткени өкүндүрөт. Азыр концерт тойлордон атамдын ырларын ырдап, ал жараткан сатираларын аткарып калсам, Жаныбек өлбөптүр деп кыйкыргандар бар. Ушул толкунданчу учур, мындай учурда жашагым келет. Биз билбеген кандай өнөрлөрүң бар? Массажды жакшы жасайм. Атам менин укалаганымды жактырчу. Мындан тышкары тамак жасагандан ырахат алам. Өзүмдүн фантазия менен ар кандай тамактарды жасайм. Мен жасаган тамактарды тамшанып, даамдуу экен деп жешет. Алдыда бактылуу күндөрүң көп болсун. Ишиңе ийгилик. Жогорудагы берүүбүз Супер KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Кыргыз Тайм каналына катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыздар. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.